Слова Кыргызстана гезитинин жамааты штаттык тартипте иштеп жатат. Бул тууралуу гезиттин башкы редактору Тамара Слащева маалымат жыйынында билдирди. Айтымында буга чейин штатта иштебеген, бирок жарнамалык материалдарды жайгаштыруу үчүн гезит беттерин сатып алган Жанна Каримова редакциянын айланасында ызы-чуу жараткан. Ошондой эле башкы редактор Каримованын 120 000 сом карызы бар экенин айтып, аны төлөөнү талап кылгандан кийин ал каралууну баштаганын билдирди. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Евгения Стракова орус тилдүү Слова Кыргызстана гезитинин башкы редактору Тамара Слащеванын тушунда иштин артка кеткенин айткан. Поводом прервать молчание и выйти на пресс-конференцию послужило вчерашнее выступление депутата Строковой. Бүгүн маалымат берип, жыйын өткөрүүгө жогорку кеңештин депутаты Евгения Строкованын кечээки парламенттин отурумундагы билдирүүсү түрткү болду. Такталбаган маалыматты айтып жатат. Буга чейин дагы бизде чоң карыз бар деп айтылып келген. Бул боюнча расмий маалымат берүүнү туура көрдүм. Ооба, учурда учкунга редакциянын эски карыздары бар. Бирок акыркы жылда төлөмдөр убагында эле төлөнүп келет.